Кыргыз милициясына 100 жыл. Кыргызстанда милиция кызматы Октябрь революциясынан кийин Түркистан АСРнын эл комиссарлар кеңешинин курамында 1918 жылдан баштап Советтик жумушчу дыйкандар милициясын түзүү менен баштаган. 1924 жылдын 14 октябрында РСФСРдин курамында Кара-Кыргыз автономиялуу облусун түзүү жөнүндө чечим кабыл алынган. Мына ошол жылдан баштап Кыргыз аймагы биринчи жолу өз алдынча мамлекеттик түзүлүштүн алкагына биригип, кыргыздардын улуттук калыптануу процесси башталган. Эркиндикти сүйгөн эл Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн кайра жаралуу жолуна алгачкы кадамын таштады. 1924 жылдын 21 октябрында Кыргызстандын аймагында мамлекеттик бийликтин убактылуу органы Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун революциялык комитети түзүлгөн. Аталган комитеттин аткаруу бийлигинин бөлүмдөрүнүн катарында Ыбырай Тойчинов башында турган административдик бөлүм да болгон. 1924 жылдын 1 ноябрында административдик бөлүмдүн отчетунда облустук милиция башкармалыгы иштей баштагандыгын, анын биринчи начальниги болуп Аркадий Арумов дайындалгандыгын жана милиция кызматы кылмыштуулукка каршы күрөшүү милдетин аткара баштагандыгын белгилеген. Ошол күндөн баштап 1 ноябрь Кыргыз милициясынын түзүлгөн күнү болуп калды. Облустук милиция жалпы милиция бөлүмү, кылмыш иликтөө жана камакта кармоо бөлүмдөрүнөн турган. Кыргыз милициясынын кызмат катары калыптанышы оор шарттарда жүргөн. Билимдүү кадрлар, транспорт, криминалистик техникалар жок болгон. Милиционерлер орус-япон согушундагы мынтыктар менен куралданышып, эл тоногуч бандиттер, басмачыларга каршы күрөшүп, совет бийлигин ар тараптан чыңдоого алышкан. Милиция кызматына коомдук тартипти сактоо функциясы гана жүктөлбөстөн, мамлекеттик кызматтардын да коопсуздугу боюнча иш алып баруу милдети коюлган. Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун биринчи уюштуруучу съезди 1925 жылы март айында өтүп, облустук аткаруу комитетине милициянын курамын күчөткүлө жана анын ишин аймактарда, облустарда жакшыртууга киришкиле, милиция мектебин ачкыла деген тапшырма берилген. 1925 жылы 25 июлда Бишкек шаарында милициянын алгачкы мектеби ачылып, ага 21 жаштан өйдөгү курактагы жарандар кабыл алынган. Ал эми 1927 жылы 7 мартта Кыргыз автономиялык Советтик социалисттик республикасынын кеңешинин курултайында алгачкы өкмөт шайланып, ички иштер элдик комиссарынын кызматына көрүнүктүү революционер, коомдук жана саясий ишмер Искендер Жоламанов дайындалган. Ал мезгилдеги кырдаалдын катаалдыгына карабай, түрдүү кылмыштуу топтордун каршы чыгуусуна элдик милиция уюшкандык менен жооп берди. Өлкөдө мыйзамдуулукту орнотууга катуу бел байлап киришип, басмачылардын калдыктары менен ууру, бандиттер менен аяосуз күрөш жүргүзгөн. Катылган курал-жарактарды таап чыгып, ички душмандардын жаман ойлорунун алдын алып, бөгөт коюп турган Кыргыз милициясы кылмыштуулукка каршы күрөшүү менен коомдук тартипти сактоо менен эле катар коомдук саясий иштерге тартылып, кандай иште болбосун, өзүнүн эрктүүлүгү, күжүрмөндүүлүгү, эр жүрөктүүлүгү жана мыкты сапаттары менен элдин колдоосуна ээ болуп келди. Бир 1941 жылы СССРдин жогорку кеңешинин президиумунун буйругу менен мамлекеттик коопсуздугунун элдик комиссариаты менен ички иштеринин элдик комиссариаты биригип, ички иштеринин элдик комиссариаты болуп ирлештирилген. Өлкөдө күч алып бараткан бандитизм менен күрөшүү максатында 1941 жылы союздук республикалардын милиция башкармалыктарында бандитизмге каршы күрөшүү бөлүмдөрү түзүлгөн. Кыргыз милициясы улуу атамекендик согуш жылдарында, согуш талааларында жана тылда да өзгөчө маанилүү жана жооптуу милдеттерди аркалашкан. Тажрыйбалуу кызматкерлердин фронтко кетиши милициянын ишин оордоткон. Ушундай шартта милиция аз санда көп иш бүтүрүп иштөөгө жана фронтко кеткен эр азаматтардын ордуна аялдарды алууга аргасыз болгон. Коомдук тартипти сактоо,
жасалган кылмыштардын бетин ачуу, душмандык агенттерди табуу, аларды зыянсыздандыруу жана жок кылуу тапшырмасы жогорку кыраакылыкты, ыкчам чеберчиликти, кесиптик сезгичтик жана өткөрлүк сапаттарды талап кылган. Ал мезгилде качкындар, дезертирлер кылмыштуу топторго биригип алышып, жарандардын мал-мүлкүн талаптанышып, колхоздордун мүлктөрүнө кол салышып, арпа буудайларды уурдап, малдарды айдай качып, токойлорго, түнт капчыгайлардагы үңкүрлөргө жашынышып, эл арасына бүлүк салып турушкан. 1942-1945 жылдары Кыргызстандын милициясы 40 миңден ашуун кылмыштардын бетин ачкан. Милициянын бандитизмге каршы күрөшүү кызматы тарабынан миңдеген кылмыш иштери козголуп, тергөөгө алынган. Милиция кызматкерлери өз алдынча жана мамлекеттик коопсуздук кызматы менен бирдикте дезертирлердин, кылмыштуу бандиттик топторду жок кылган. Милиция кызматкерлери колхоздордон уурдалган жүздөгөн баш мал жандыктарын, тонналаган эгиндерин кайтарып беришкен. Кылмышкерлер менен болгон кандуу кармаштарда кызматтык милдетин аткаруу учурунда ондогон милиция кызматкерлери баатырдык көргөзүп, курман болушкан. 1942 жылдын октябрынан баштап СССРдин өкмөтүнүн чечими менен милицияга айрым соода түйүндөрүн, мекемелерди жана ишканаларды кайтаруу милдети да жүктөлгөн. Улуу атамекендик согуш аяктагандан кийин СССРдин жогорку кеңешинин президиумунун чечими менен ички душмандар менен жана согуш талааларында болгон кармаштарда көрсөткөн эрдиктери үчүн миңден ашык милиционерлер ордендер жана медальдар менен сыйланышкан. Согуштан тынч турмушка өтүп, советтик мамлекетти куруу иши тез, уюшкандыкта жана план менен жүрө баштады. 1946 жылы элдик комиссариат ички иштер министрлиги болуп кайрадан түзүлүп, өзүнүн ишмердүүлүгүн коомдук тартипти сактоого жана кылмыштуулук менен күрөшүүгө багыттады. Ички иштер министрлигинин тутумунда сезилерлик өзгөрүүлөр жүргөн. Кадрлар, тергөө, тармактык эмес кайтаруу бөлүмдөрү, криминалистика кабинеттери түзүлгөн. Паспорт, кылмыш иликтөө, социалисттик менчиктерге кол салгандарга каршы күрөшүү кызматтары ишмердүүлүгүн чыңдай баштаган. Кайгуул жана күзөт кызматтарынын жаңы тартип уставы ишке киргизилген. Милиция органдарынын ишин үзгүлтүксүз жүргүзүү максатында суткалык наряд менен нөөмөт кызматтары түзүлгөн. Советтик мезгилде милициянын штаттары көбөйтүлүп, кийиминин формасы жаңыртылган. Жыл өткөн сайын милиция кызматкерлеринин чеберчилиги артып, билимдүү жана тажрыйбалуу кызматкерлер менен толукталды. Кылмыш ачуу тажрыйбасында элемей техникалык каражаттар колдонула баштаган. 1955 жылы химиялык, биологиялык, трассологиялык экспертизалардын жардамы менен республикада жүздөгөн кылмыштардын бет ачылган. 1969 жылы 19 майда СССР ички иштер министрлигинин буйругу менен кыргыз милициясына билимдүү кадрларды даярдоо максатында милициянын Фрунзедеги атайын окуу жайы ачылып, жетекчилик кызматка тажрыйбалуу милиционер Жапар Шабиров дайындалган. Жыл сайын ички иштер органдарынын өздүк курамына аттестациялоо жүргүзүлүп, милицияга элдик дружиналар, комсомолдук отрядтар коомдук тартипти сактоого жардамдаша башташкан. Алар жогорку окуу жайларда жана партиялык жана комсомолдук уюмдарда уюштурулуп турган. 1980 жылдары кыргыз милициясы миңдеген жумушчулардан, комсомолдордон жана студенттерден турган элдик дружиналар жана штаттан тышкаркы кызматкерлер менен бирдикте райондордо, областтарда жана шаарларда коомдук тартипти сактоого тартылышкан. Кыргыз милициясында кайгуул күзөт кызматынын, мамлекеттик автоинспекциянын ишинин, күзөт кызматынын, аймактык тескөөчүлөрдүн ишмердүүлүгүн күчөтүү максатында постторду жана маршруттарды бирдиктүү жайгаштыруунун мезгилдин талабына ылайык сапаттуу системасына өтүү башталган. Советтик мезгилде милиция кызматкерлеринин кийим-кечек формасы толугу менен камсыз болгон. Аларга тиешелүү автоунаалар, вертолеттор, криминалистик эксперттик техникалар, атайын имараттар, окууга жана иштөөгө бардык шарттар түзүлүп берилген. Миңдеген кыйын, тажрыйбалуу партиялык кызматкерлер, комсомолдор ички иштер органдарына
коомдук тартипти сактоо, кылмыштуулук менен күрөшүү ишмердүүлүгүн күчөтүү максатында партиянын көрсөтмөсү менен милиция кызматында эмгектенишип, өз кезегинде Ички иштер министрлигин жетектөөгө чейинки кызматтарды аркалашкан. Совет доорунда милициянын күжүрмөн катарында республикабыздын ар бир жараны бирге болуп, жарандардын укуктарын жана коопсуздугун бирге сактоого көмөк көрсөтүшкөн. 1991 жылы мурдакы СССР жоюлуп, Кыргыз Республикасы өз алдынча мамлекет болуп түптөлгөндөн баштап, ички иштер органдары да өзгөрүү, жаңылануу багытына түшүп, бир катар кыйынчылыктарды баштан кечирди. Айрыкча, милициянын кадрларын даярдоо маселеси биринчилерден болуп көтөрүлүп, ички иштер органдарынын атайын окуу жайы милициянын генерал-майору Эргеш Алиев атындагы академиясы болуп түзүлүп, миңдеген жаш кадрлар милициянын катарын толуктап келүүдө. Эгемен өлкөнүн чек ара посттору түзүлө электе. Өлкөнүн коопсуздугуна коркунуч түзүлүп жаткан учурда милициянын кызматкерлерине жана ички аскерлердин жоокерлерине өлкөбүздүн түштүк административдик чек арасынын кол тийбестигин жана чек арага жакын аймактардагы коомдук коопсуздукту, укуктук тартипти сактоо милдеттери жүктөлгөн. Кыргыз милициясы азыр дагы Кыргызстандын бардык аймактарындагы чукул кырдаалдар жаралган учурларда күнбү түнбү биринчилерден болуп, өлкөбүздүн бүтүндүгүн, жарандарыбыздын коопсуздугун сактоодо өз милдеттерин абийирдүүлүк менен аткарууга дайыма даяр турушту. Баткен окуяларында Кыргыз милициясы жана ички аскерлердин жоокерлери чек ара жаңжалдарын жөнгө салуу иштерин ийгиликтүү аткара алышты. 2021 жылдан 2024 жылга чейинки аралык Баткен эл үчүн оор жылдардан болду. Бул 3 жыл ичинде эки элдин ортосундагы уруш жаңжалды күчөтпөстөн, жеринде чыңалууну жөнгө салып, анчалаган уруштун алдын алып, элдин коопсуздугу толугу менен сакталды. жылдан баштап жаңы Кыргызстанды курууга кадам таштаган мамлекет жетекчилеринин колдоосу менен милиция кызматы толук жаңы векторга багыт алды. Бүгүнкү күндө министрликтин жетекчилигинин максаттуу ишинин жана Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун аталык камкордугунун натыйжасында коомдук тартипти сактоо, кылмыштуулукка каршы күрөшүү иш-чаралары жогорку деңгээлде камсыздалып, ошол эле учурда кызматкерлердин иштөө шарттарын жакшыртуу жана алардын социалдык турмуш тиричилик жагдайын чечүү колго алынды. Мына ушундай талыкпаган чоң аракеттердин жана күжүрмөн эмгектердин натыйжасында кыска убакыттын ичинде биздин мамлекетибиз дүйнө жүзүндөгү коопсуз өлкөлөрдүн катарына кошулду. 2020 жылга чейин Кыргызстан коопсуздук боюнча дүйнө мамлекеттеринин арасында 71 орунда турса, 2024 жылы 24 орунга чыгып, алдыңкы коопсуз өлкөлөрдүн катарын толуктады. Президенттин, министрлер кабинетинин жана жалпы элдин колдоосу менен Кыргыз милициясы акыркы 4 жылда өзүнүн тарыхый бурулушун жасап, Кыргызстандын элинин коопсуздугун камсыздоо багыттарында чоң жетишкендиктерди багындыра алды. Заманбап илимий техникалык жетишкендиктердин прогресси жүрүп жаткан мезгилде кылмыштуулукка каршы натыйжалуу күрөшүү максатында кызматташууну өнүктүрүү жана жаңы ыкмаларды колдонуу максатында Кыргыз милициясынын ишмердүүлүгүнө заманбап технологияларынын жетишкендиктери менен санариптик технологиялар ийгиликтүү иштеп жатат. Ички иштер министрлиги милициянын жергиликтүү бөлүктөрүн автоунаалар менен камсыз кылды. Алсак, ички иштер министрлигинин 90% автопаркы жаңыланды. Акыркы 4 жыл ичинде ички иштер министрлиги тарабынан миңдеген автоунаалар ички иштер бөлүмдөрүнүн кызматкерлерине таратылып берилди. Акыркы 4 жыл ичинде шаардык жана райондук ички иштер бөлүмдөрүнө караштуу жүздөгөн жаңы бөлүмдөр, бөлүмчөлөр, таяныч пункттары, бала бакчалар, кызматкерлерге үйлөр курулуп ишке берилди.
Ошондой эле ички аскерлерге тиешелүү имараттар курулуп, жана Ички иштер министрлигинин академиясынын имараты да ремонттон өткөрүлдү. Ички иштер министрлиги эл аралык кызматташтык чөйрөсүндөгү бир катар натыйжалуу иш-чараларды жүргүздү. Чет өлкөлөрдүн укук коргоо органдары жана эл аралык уюмдар менен кызматташтыкты бекемдөө максатында 1000ге чукул иш-чаралар уюштурулуп, чет өлкөлүк өнөктөштөр менен кызматташуу жагы бекемделүүдө. Ички иштер министрлигинин курамында туристтик экологиялык кызмат Ысык көл областында, Бишкек жана Ош шаарларында ийгиликтүү иштеп жатышат. Милициянын ар кандай муундагы кызматкерлери кызматтык милдеттерин аткарып жаткан учурунда баатырдыктын, эрдиктин жана кайраттуулуктун үлгүлөрүн көрсөтүп, өздөрүнүн аттарын алтын тамгалар менен калтырышты. Эр азаматтарыбызга түбөлүк таазим жана урмат. Милиция кызматкерлерине берилген эң бийик баа бул эл ишеними, мыйзам, милдет, абийир жана атамекенге жан дили менен кызмат кылуу милиция кызматы үчүн дайыма эң жогорку жоопкерчилик болуп кала берет.